Каб Ахбар деген ушу киши айтат, Муатта имам Маликте риваят келет. Мен ушу дуаны окуп алганымда, пайгамбарыбыз үйрөткөн дуаны окуп алганымда, жөөттөр мени сыйкырлап эшек кылып коймок дейт. Не кылып коймок дейт? Эшек кылып коймок дейт. Ал кайсы дуа? Мына дуа. Ауду би ваджхиллахил азим, аллади лейса шейун а'зам мин, ва би калиматиллахи таммати аллати ла южавизухунна баррун вала фаджирун, ва би асмаиллахил хусна куллиха ма алимту минха ва ма лам а'лам min şerri ma halak ve bara ve dara. Мынакей ушу дуаны окуп жүрбөгөнүмдө дейт, жөөттөр мени не кылып таштамак? Эшек кылып таштамак деп дуалап салыпчы. Демек кээ бир аалымдарыбыз бу эшек кылып салмак дегенди хакыйкаттын маанисин да берген. Чындап эле инсанды эшек кылып коймок. Же болбосо кээ бирлер мындай берген, мээсин эшектин мээсиндей кылып таштамак деген сөз. Кандай адам келбетинде эле калат, эшекке айланып калбайт, бирок кандай болуп калат? Көк мээ. Окутуп туруп не кылып салмак дейт? Эшектин мээсиндей кылып салмак дейт.